Саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчү? Эфирде дализдеги кеп берүүнү мен Кенжебүй Мамат Садыков алып барам. Бүгүнкү биздин берүүбүздүн студиябыздын коногу Оштогу Хадича окуу борборунун жетекчиси Жамиля Жапашева эжеке. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Саламатчылык, Алла кушубак кылсын баарыбызды. Айтканыңыз келсин. Эжеке, адатта дализдеги кеп берүүсүндө биз адамдардын келген коноктордун бейнесин ачып берүүгө аракет кылчу элек. Бирок бул жолу сиз менен исламдагы үй бүлөнүн орду, аял менен эркектин милдеттерин, укуктары, бала тарбиялоодогу эрежелер тууралуу кеп кылалы деп ниеттенип турам. Чакырууну четке какпай келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билгизем. Рахмат силерге да чакырганыңарга. Эжеке, акыркы 5-6 жылда аялдар менен эркектердин укугу бирдей болушу керек деген түшүнүк күчөдү. Эгер тереңирээк кире турган болсок, 1988 жылы жана Клара Сеткин митингге чыккандан баштап, ушу аялдар менен эркектердин орду бирдей болуш керек, бирдей укукта болуш керек деп айтып келишет. Бирок динде бул маселе кандай каралган? Мисалы, эркектердин физикалык жагынан баштап акыл эсине чейин өзүнчө өзгөчөлүк менен жаралган, аялдар да өзүнчө өзгөчөлүк менен жаралган. Мындай шартта аялдар менен эркекке бирдей укук берип, бирдей милдет жүктөгөн туура элеби? Бул ислам динини социалдык дин да. Бул жалгыз адамга түшкөн дин эмес. Же бир аялгабы, же бир эркекке түшкөн эмес да. Бул коомго түшкөн. Алла Таала адамды жаратып, ушул жердин бетине түшүргөндөн баштап, кыямат кайынга чейинки инсаният аламы деп инсандар жашай турган коомду түздү. Ошол коомго түшүрүлгөн бүт закондор Куран өзү. Каалайбызбы, каалабайбызбы, буну тан алыш керек да. Эми тең укуктуулукка келип карай турган болсок, Алла Таала адам менен эркекти, аял менен эркекти жаратты да. Бирок тең укуктуулук бар десек дагы болот, бирок жок десек дагы болот. Бар жагын айтайын. Бар жагы эркекке дагы бирдей жашашка укук берди, акылуу аял киши дагы. Илимди дагы бирдей алыш керек, эркек дагы, аял дагы. Бирдей Алла берген закондо бирдей жашашыбыз керек. Бирдей эле абаны жутушубуз керек, бирдей эле күлүшүбүз керек, бирдей эркин жашашыбыз керек. Ал дагы бактылуу болушка акылуу, эркек дагы бактылуу болууга акылуу. Алла жараткан, берип аткан неаматтардын бардыгын бирдей пайдаланууга укуктуу да. Эми жисмани мыногундай материалдык денебиз менен биз тең укуктуу болбой калабыз. Ошо жагында эске алыш керек да. Мына эркектерди эрктүү, күчтүү кылып жаратты да, сөөктөрү да бакубат кылды. Алар тиги мисалы үчүн ага оор жүктү берсең деле көтөрө берет. Сөөгү сынып кетпесе эле болду. Алар бизге окшоп сөөгү ийилип же бир башка болуп кетпейт да. Жолбосо башка нерсесине бир тоскоолдук бербейт. Аял кишини ушунчалык назик болгондуктан эркек кишини Алла жаратты. Эми анын историясы башка, кандай кылып жаратылгандыгын. Ал пышырылып, мындайча айтканда, ийиленип, аябай күчтүү кылып жаратылды да. Ошонун кабыргасынан бизди жаратты, аял кишини жаратты. Биз өтө назикпиз. Ошон үчүн шариатта мен эркек аял менен тең укуктуумун деген аялдарга мен айткым келет да, жок, биз тең эмеспиз. Бизге 5 килограммдан ашык жүк көтөрүшкө шариат уруксат бербейт аялдарга. 5 килограмм ойлоп көрсөң, аялдар өтө назик жаралган дейт да. Ошон үчүн биздин түзүлүшүбүз, турпатыбыз дагы, акыл жагынан дагы, динибиз жагынан дагы биз заиф болобуз. Мындайча айтканда алсыз болобуз. Эркектер динге кирсе дагы алар толук намаз окушат, аларда үзүрлүү нерсе деген болбойт да. Бизде акылы жагынан дегенде бизде мынтип келишет да, туура эмес чечмелөөгө кетип калат.
акылы кыска чач узун деп. Жок, ал бул аялдардын акылы иштебейт дегенге жатпайт. Бул деген биз акылыбызга салбайбызна, бизге мээримдүүлүктү көп берген экен Алла Таала. Ошол ар бир нерсени жүрөгүбүз менен сезебиз. Акылыбызга салып ойлонбойбуз. Аялдар жүрөгү менен. Көрдүңүздөр, ошо жагынан заиф дегени ушул, алсыз деген ушул. Экинчи дини жагынан дегенде бизде көбүнчө үзүлдүү убакыттар болуп калат. Төрөйбүз, өзүбүздүн ар айда боло турган мемелерибиз бар. Мына ошол жагынан динибизге бүтүр жетет дагы, биз ошо күндөр ибадат кылбай калабыз, орозо тутпай калабыз. Мына ошо жагынан эле. Калган жагынан аялдар кээ бир жерлерде эркектерден көбүрөөк укукка ээ. Азыр коомчулукта аялдын орду үйдө болуш керек, аялдын орду очоктун жанында деген түшүнүктөр бар да. Анан бирок аялды кумаркандыруучу же үй жыйнап тамак жасоочу зат катары эмес, аны тукум улоочу зат катары кабыл ала турган болсок, аял заты өзгөчө камкордукка алына турган экендигин түшүнөбүз да. Мындай шартта аялдарга мисалы ошол коомду тарбиялай турган, улуу урпакты улай турган кыз балдарды кантип тарбиялашыбыз керек? Ал коомдо ошол жанагы үй тазалоочу менен тамак жасоочу катары калып калбай, чыныгы урпак улай турган аял затын кантип тарбиялашыбыз керек? Жакшы, аябай жакшы. Алла Таала аялды да жаратты, эркекти да жаратты да. Өзүң айткандай, бул экөөбү бири-бирине керек деди да. Бизге ошол Алла Таала өзүнүн жанынан урукту пүтө үйлөгөнүнөн бизге ошондой жакшы статус берди, и закондорду дагы бизге берди. Ошол закондорду аткарып бизге көмөктөшүп аткан Алла жараткан макулуктардын бардыгы бир эле бизге көмөк берет. Ал зыяны жок. Эркек менен аялды жуп кылдым дейт. Экөө бири-бирине көйнөк деп атат да. Ойлосоң эле кийим деп атат бири-бирине. Биз эркекке жакшы жубай болсок, эркектин күзгүсү болобуз да, кандай экени билинип турат. А эркегибиз кандай болсо, бизден ошолорду көрүп турат да. Алла Таала экөө кумарын, бизге кумар деген дагы нафс берди да. Ошо кумарды кандырыш үчүн эле жашагыла жуп болуп деген жок. Аны деген жок. Экөөбү бири күчтүү, бири алсыз, экөө жуп болуп, бирин-бири урматтап, сыйлап, бири-бирине жөлөк болуп, ошо дүйнөсүндө жашап, ошондой бактылуулук менен бирин-бири сүйүп, анын акыретке ошону боюнча келсин деп бизге тапшырма берди да. Ошол сүйүп, бири-бирибизди сүйүп атып, бизге ошол Алла Таала эң чоң немат, бала деген нематты берди да. Эми ошол баланы багышты, тышкы жумушту эркекке берди, баланы эмизип, тарбиялап, аны ушундай жакшы коомго даярлашты, аялга берди. Мына аялдын орду каерде турат? Анан кийин биз ушул жерден алып эле мыногундай оңой кепке жармашып калабыз да. Эне деген бул үйдүн куту. Эне деген ушу иштебей үйдө отуруш керек деп. Жок. Анда коомубуз эмне болот? Биз коом үчүн да жооп беребиз. Ошон үчүн баланы тарбиялаганда, кызды тарбиялаганда коомго керектүү адамды тарбиялашыбыз керек. Кыз болобу, бала болобу, экөө тең окутушубуз керек. Эми шариатта кайра кыз менен бала бир келип калса, кимизин окуткула десе, биринчи кыз кишини окут деди. Эмне үчүн? Бул эне болот деди. Көрдүңбү? Биринчиден ал кругозору өскөн, ушундай кругозору өстүрүп, материалдык дүйнөнүн берип аткан бүт илимдерин алышыбыз керек. Плюс Алла берген тарбияны, адеп ахлакты кошо берип коюшубуз керек да. Ошондо анын кругозору өскөн болот, ошондо коомго бир пайдалуу нерсени алып келди дейбиз. Эми бизде мынагындай кеп бар да, баарыбыз деле сурап келет, бул ачык эле нерсе, баланы качан тарбиялайбыз деп келет да. Шариатта баланы жупту тандап атканда тарбиялайсың балаңды дейт да. Жупту тандап атканда. Ошо кандай жупту тандасаң, балаң кызың ошондой болот дейт да. Ошон үчүн биз азыр
тандайбыз. Сен айткандай, өзүң айткандай, коомго жакшы адептүү бала төрөш үчүн сен ошол баланын адеби, сен тийип аткан, тандап аткан баланын дагы адеби өтө кооз болуш керек. Сен кооз, сулуу, адептүү, илимдүү балалуу болгун келсең, ошондой жигитти тандашың керек. Жигит ошондой кызды тандаш керек. Биз азыр минесине карап атабыз. Боюна, сырткы келбетине, байлыгына, мына ушу үйүнө, байлыгына эле отуруп калдык да, ал туура сен ошону тандадың эле, ошондойду алдың. Бирок сен коомго керектүү үй бүлөнү тандаган жоксуң да, ошон үчүн сага мына азыркы балдарыбыз укпайт да. Себеби биз андайды тандаган жокпуз да, биз тууга турганды тандаганыбыз жок. Ошон үчүн айтат да, эне медресе дейт. Медресе кандай жакшы болсо, талим тарбия алып аткан бала да ошондой болот. Эгерде кыз баланын төркүнү жакшы болсо, илим билимдүү болсо, же материал жактан бай болсо, ошол келин урматталып, көбүрөөк сыйланып калат экен. Анан келиндин төркүнү мейли бир аз ошол кедейирээк дейбизби, анан анчалык эмес болсо, ошол келин барган жеринен деле сый урматты анча албай калат экен да. Анан мындай шартта кыргызда деле жана тегине карап үйлөн, теги кандай экен деп туруп кыз алып же кызын берет да. Тектин, төркүндүн кыз бала үчүн орду кандай? Бул орду өтө маанилүү нерсе. Өтө маанилүү нерсе. Шариатта аябай жакшы айтканда тең тең менен деген. Анан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип бирөө үйлөнөм дегенде айтканда сен кандай жерден кыз алып атасың деп маслихатын берген да. Бизде дагы ошол маслихат калбады. Илгери кыргыздарда бар. Мына мен бала кезимдеги эсимде да, аксакалдар болор эле, ошол аксакалдар чечип коет эле, бияка келчи, сен баланчанын кызына, баланчанын кызын балаң алып берем депсин, ал сага туура келбейт. Сен ал кызды кыйнайсың, сен баланчанын кызын ал, ошо сага ылайык дейт эле да. Аксакалдар ким кимге тең экенин билет. Эми сен айтып атасың го, бир тектүү жердин кызын алса, ушул аны катууда жумшай албайт да. Себеби ал андан ошо кыздан бул үйгө келип турат. Мындайча айтканда, киреше кирип турат да, колдоо келип турат. Анан попробуй ошо кызыны кичине капа кылып койсоң, ал барып атасын айтса бербей коет. Ошон үчүн шариаттачы сен мугалим болсоң, үй бүлөң менен мугалим болсоң, мугалимдин баласына кызыңды бер дейт да. Экөө тең, социалдык абалы тең да. Шариатта социалдык абалга өтө койгон да. Сен ойло, шаардык ошондой кызды бир айылдагы эле бир меме бала алсын. Ал кыздын кармаган тутканы, кыймыл аракети, жөнөкөй окат кыла турганы, айерге барып очого от жагалабы? Тура берет да, мен кантип жагам деп коюп, мына эч туура келбейт. Алар баары бир ажырашууга туура келет да. Сүйүү бир эле меме менен эмес да, бир көргөндөн сүйүп калуудан турмуш болбойт да. Турмуштун ичинде бардык нерсе бар. Эжеке, сиз кече жакында эле оштогу аялдарга окуу өтүп жатып, ошол өзүңүздүн энеңиз, келиниңиздин айлыгын иштетип жүргөнүн, анан барып андан талап кылганыңызды, айлыгын албагын, жайына койгун деп тыйганыңызды айтып бердиңиз. Бирок азыр күйөөсүн, балдарын, турсун кайын журтун баккан келиндер бар. Анан үйдө отуруп мындай кыздарын чет өлкөдө окутуп коюп, анан кийин өзү кыздарын тапкан акчасын жеп коюп, анан мечитке барып намаз окуп молдо болгондорду көрүп атабыз. Анан бул жерде эски тарыхый китептерди окуп отурсаң, эркектер деген мурда үй бүлөсүн эмес, айылын баккан учурлар, бүтүндөй бир элди баккан эркектер болгон. Анан азыр эми бардык жүктү аялына жүктөп коюп, же кызына жүктөп коюп, анан мечитке барып намаз окуудан кандай сооп табат деп мен Кудай кечирсин, бирок менде жеке ушундай ой бар да. Биз кантип, эмне үчүн ушинтип, кантип биз эл баккан эркектерди жоготуп алдык? Туура.
Біз мындай кылабыз да, балабыз болсо балабызды төргө отургуза беребиз. Кел кой, сен иш кылба. Сен эркек баласың. Бар, кыздарды бар, тур, үкең кара, мынагындай. Жок, наоборот, коомдо эркектин күчү керек деп туруп, ошо баланы курду курчап, жакшынакай кылып чык. Эшикке ким келди? Эркек баласың, сен карашың керек. Кичинесинен ушундай. Анын эркек бала экендигине бетине салып айтып туруш керек, эстетип туруш керек. Ушундай кылып, сен эркек баласың, чайнектеги сууду ке, эжең көтөрбөсүн, бул аял киши деп тарбияласаң, биз ошого жеткизет элек. Бирок тарбиялабайбыз да. Ой, кой, эжесин тура кал, сен мунун кийимин үтүктө, сен муну ушундай кыл деп. Мен деле үйдө деле айтам. Ошо невремди, сен эркексиң, биздин патинкелерибизди майлап тазалай турган сенсиң, үйдү мусор төгө турган сенсиң, эшикти жаба турган, ача турган сенсиң. Биз аял кишибиз, муну эжелериң аял киши, бул мейман деп айтып турсаң, ошого карата көнөттү айтпасаң, ал дагы төрдө отура берет. Ошо майда чүйдө ушул сыяктуу нерселерден жарасыз жаралып экен. Азыркы мына энелерди көрсөң, автобуска чыксаң, кыздарын эмес, балдарын корголошот да, баягы рюкзакты алып апасы кармап турат, баласын отургузат, өзү типтик туруп турат да. Балам, сен ул баласың. Тур, мынакта тур. Мына мен отуруп, сен рюкзагыңды мен көтөрүп турайын, сумканы дебейт да. Ушу корголгон балдар кийин эле мына ушу адебин жеп атабызга, отурат үйдө, мага мүмкүн эмес, мен таба албадым деп, анан таба албаса аял каяка барат? Анан же ажыраша албайт, же кое албайт, өзү чыгып, анан кийин эмне кылат? Бүт үйдү баккан, ошол урук тууганын баккан, мына ошо киши болот. Өзү астиде аял кишиге иш көп үйдө. Бир жагынан иштебе деген, аял киши иштебей үйдө отурганы жакшыраак деген, ал үйдө отурсун деген буйрук болгон эмес, жакшыраак деди. Себеби биз ишибиз көп да, биз өтө насик болобуз. Эртең менен бала чакабызга оокат даярданышыбыз керек, алардын үй тиричилигин жыйышыбыз керек, аны кирин жуушубуз керек, андай келсе оокатын даярдашыбыз керек, кечкисин даярдашыбыз керек. Мына ушинтип атып, бизге иш көп үчүн. Жаны кыйналбасын үйдө отурсун. Балдарга илимди дагы эне берет да, ата бербейт. Ата тыштаган эле табып келе берет. Плюс келгенде бизге эмне болуп калды? Сен үйдө бекер отурасың, мен иш кылдың деп, келип күйөөбүз жатып алып, даже телевизорго да пультту алып берип койчу дейт да. Биз ушунча ишти кылып атсак дагы, биз бекер отургандай көрүнөт да. Ошол эркек шариятта айтып атат. Ассаламу алейкум деп, кандайсыңар деп үйүнө келип, аялынын кабак кашын карап дейт. Анан оокат сурасын дейт. Байбиче, урматтуу, міне болду, оокат ичебизби, келгиле балдарым, сен міне кылып атасың, сага мен эмне жардам берейин деп кошо ишти кылыш деп атат. Биздин эркектерибиз көнүп калганда, эми ал үчүн балдарды кайрадан тарбиялап чыгышыбыз керек да. Азыркы мундар өтүп калган мундар болду, картайды. Буларды эми сындыра албайбыз. Мына келип аткан урпактарды тарбиялап отурсак, кийинкисине жетет эле да. Аялыңдын айлыгы сеники эмес да. Бирок аял бечара ушунчалык мээримдүү баягы аракетчен үчүн айлыгын үйгө алып келет да. Ошонунан бир 40%-ин өзүнө жумшап койсо, эркек жаңжал кылат. Айлыгыңды эмне кылдың? Сен эмне үчүн кийип аласың? Мунуга жетпей атат да. Муну үйдү салышыбыз керек деп. Жок, шариятта жазылат ага күнөө жазылып атканы менен жооп берет. Аялга ошол өзүнүн иштеп кылып аткан айлыгыны үйгө алып келгендиги үчүн эксан деп жазылат. Бул үйүнө эксан кылып атат деп. Ал ошол айлыкты алып ата-энесине берип койсо деле акылуу. Анын эч кандай берди күнөөсү болбойт да, себеби ал өзү иштеп табып атат. Эми күйөөдүн буюмуну бул эсептелүү. Аял киши сураш керек. Бирок жакшы эркек, мисалы үчүн шариятта айтканда 10 000 айлык ала турган болсо, мисалы үчүн, ошонун 8 000-ин муногу тиричиликке деп берип, 2 000-ин муну сага. Бул өзүңдүн керектөөңө жумша, мунун мага отчетун бербе.
сурайт да отчетун. Sen 8.000'den отчетун мага бер. Мен алдың, міне қойдың, қайсы балағызға міне алдың, бұны қойдың, тұрмыш тіршілік міне олады деп есептеді да. 2.000'de қаласа апасын апарып берсін, өзін еш нәрсе албаса. Қаласа топ-топ қойсын, қаласы өзін башқа нәрсесіне жұмшасын. Біздің масқауыз бойынша, имам азам масқау бойынша, біз мына мұноғы чегарауыз, қолуызды мұнағы ашық. Бізде еш чүмкөн деген емес біздің масқапта. Қара ки деген емес біздің масқапта да. Біздің ұлы туыста қара киген теге немелер. Аза күтінің белгісі. Күйөс өлгөндөргө жапканда билинип турсун бунун күйөс өлгөн деп. Эми ушерге келгенде да талаш бар да. Эми баягы караны жамынгандар, оронгондор деле киет, оронбогондор деле киет. Оронбогондор не кылсын деп киет, фигурам билинбесин, мен ушундай семиз көрүнбөйүн, кара кийсем эле семиз көрүнбөй, жакшынакай көрүнүп калат беле. Семизсиңби, семиз турасың, кара кийсең деле. Оронуп жүргөндө эмне дейт? Мен башка бирөөгө көрүнбөйүн дейт. Наоборот, кара кийсең, бүт кара кийинип алсаң, бардыгы кара да сени муногундай кылып. Эми кайра азыр жана зарплатага келе турган болсок, мына ушунча бир окуяны айтайын. Мына келиним экөө тең мемеде иштешет да, мугалим болуп иштешет. Эми ал директор болгондуктан үкем зарплата келсе эле бул кол коет да. Кол коюп алып жүргөндөн келиним деле сураган эмес да. Меме кылып, аны мен деле эбеттер калган эмесмин. Келиним деле сураган жок. Ал күйөөс ап келди, болду эми ишке, меме үйгө жумшап атам. Келиним качан окуганда ушулардын бардыгын, ана мен барганда айтып атпайбы, эже муногу үкөңүз менин зарплаталарымды алып коет, мен албаймын деп. Мен айттым, кайрып бер дедим. Канча алсаң кайрып бер, жооп бересиң. Бунун айлыгы сага тиешеси жок. Бул өзү жооп берет. Сен өзүңкүн. Сен үйгө жумшап алсаң, сен жооп бересиң Алланын алдында. Үй бүлөнү бакпасаң да. Ошон үчүн айтканда, үй бүлөнүн багуучусу бар. Башчысы эмес, башкаруучусу эмес, көзөмөлгө алуучусу бар. Карап турат. Башка жакка ооп кетип атса жок, ал туура эмес, мына мындай болуш керек деп турат да. Биз өзүбүзчө башкарма болуп алабыз да. Ап кел пулду, муногун ап кел, каяка апарасың? Жок, мындай болбош керек да. Бизди жөн эле көзөмөлгө алып, ушулардын бир катуу кутулардын бардыгына жардам берип, адашып кетпестен туура жолдо жүрүш үчүн аны башчы кылды да. Башкарма кылган жок. Эжеке, дагы бир коомдо ушундай сөз бар да. Аял жаман жүрсө, кесепети күйөөсүнө тиет. Күйөө жаман жүрсө, кесепети балдарга тиет деген. Динде бул маселе кандай каралган? Кесепет экөөнө тең бирдей тиет. Ал кесепетти бир эле экөөсүн эмес, экөө биригип урпакына урат да. Бизде дагы мыногундай ишеним бар да, акыйдабызда. Акыйданын дагы бир мемесинде тагдыр деген нерсе бар да, тагдыр. Тагдырдын жакшы жаманына дагы ыйман келтирүү деген бар да бизде. Ушунда тагдыр деген бар. Жазылып калган тагдыр. Ошо тагдыр каяктан келет? Ошо балдарыбызга, ошол эн атадан келет. Акылдуу экөө болсо акылдуу балдар төрөлөт. Адептүү болсо адептүү балдар төрөлөт. Экөө тең сойку болсо сойку балдар төрөлөт. Ишене бер. Ушул кандай, мына ушул балдарга, балдарыбызга мемени каяктан алып берип атабыз, тагдырды. Аны биз айтабыз го, ой, муну атасын окшоптур, жол болсо тайкесин окшоп калыптыр, мунугун чоң атасы ушундай болчу деп. Мына ошол өтүп кеткен жашап аткан, мына бала, кичинекей баланы алайлык. 9 жаштан балахатка жетти. 9 жаштан баштап ага журнал ачылды да, тетрад ачылды. Анын жакшысы ham жазылып атат, жаманы ham жазылып атат. Ошол жаман жүргөн адептеринин бардыгы чоңоюп отуруп, эртең алдагы ошондой кыска туш келдирет дагы, ошондой кысталат, экөөүнүн жыйынтыгы баласына берилип, балдар ошондой туулат. Мынакей каяктан келет?
Ошон үчүн бул өтө кесепет урган аябай жаман болот. Мисал үчүн ал бул дүйнөдө жасады, өзү кыйын экен, ушундай болду, бирок ал өлүп кете берди. Өлүп кеткенде ал жагын өзү, ал экинчи вопрос, ал өзү жооп берет. А бирок балдарына калтырып кеткен ошо тагдыр үчүн дагы жооп берет да. Мен акыркы учурлары көрүп калдым, мусулманчылыктан тышкары эле башка динди алып жүргөн башка улуттун өкүлдөрү деле эртең менен аялыңа жакшы мамиле кылып кет, ошо күнү ишиң жакшы болот. Тапканыңа аялыңа көбүрөөк бер, аял сага ыраазы болсо, сенин ишиң оңолот, итиң чөп жейт деген сыяктуу айтышат. Анан динде болсо, ошол аял менен эркек уюшкан үйдө 40 күн береке качат деп айтып коюшат. Анан ушул аялдын эркектин аялга берип турушу, эркектин аялды сыйлап турушу, анын өз ордуна коюп турушу, эркек үчүн кандай ийгилик алып келет? Бул мындай динде кандай? Бул эгер динде жашай турган болсокчу, аялдар бактылуу болмок да. Эми айтып атат. Эркек үчүн кандай ушу аялды урматтап турушу эркекке кандай пайдасы тиет? Эркекке бул дүйнөсүнө дагы пайдалуу, акыретине дагы пайдалуу. Эркектин дейт, бир тиштем өзү жеген окапты дейт, ушул аялынын колуна, оозуна ушундай кылып сунганы дагы ал үчүн сооп жазылып атат. Эркекке сооп жазылып атат, жакшылык кылды деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы айтып кетти да, Алланын алдында сүйкүмдүү ким десе, аялы менен эркек бири-бирине дейт, бири-бирине жакшы мамиле жасаган эң дейт, бул эң жакшы таква адам дейт. Мен дагы дейт, аялдарымды сүйүп жакшы мамиле жасаймын дейт. Пайгамбарыбыз дагы ыраазы жакшы мамиле менен аялдарын өткөн. Ошону бизге дагы айтып атат. Эртең менен кетип атканда бешинесинен өп, жакшы кал аялым деп кет дейт. Сага жакшылык келет дейт. Себеби сен үйүңө жакшылык кылып атасың. Биринчи үйүңө. Үйүңө кирген жакшылык менен анан кийин коомго дагы жакшылык чыгат да. Сен үйүңдү жаман неме кылып, өзүңдү көрсөтүп, зулой, аларга ушунчалык жаман нерселерди берип, аларды какшатып көчөгө чыксаң, сенин эч нерсең жакшы болбойт. Буну Алла Таала өзү законуна киргизип айтып койгон. Ошон үчүн бул аял менен эркектин бири-бирине кылган мамилеси өтө айтып атат да. Эркек айтып атат, сен дейт, аялыңа дейт, жаш балага мамиле жасагандай жаса дейт. Аял мамиле жасайбызго, ошондой жаса деп атат да. Сен жакшылык кыл деп атат. Сен оозуна бүт баырык тап келип берип тур дейт. Берешендигин көрсөткүн дейт. Ал ушундай эң эркин сени сүйүп жашаса, сүйүктүү балдар туулат деп атат да. Мына көрдүңбү? Акыретте анын үзүрүн алат. Бу дүйнөдө дагы үзүрүн алат, акыретте да үзүрүн алат. Эми башка диндегилерди айтып атасың да, жакшы жашашып атат го деп. Алла бир эле мусулмандар үчүн түшүргөн жакта ошо законду, коомго тиешелүү законду. Бүт инсаният аламына түшүрдү. Аны бир эле мусулманмын дегендер колдонбойт. Алланын закону үчүн буну капырлар да колдонушат. Значит, айтып атат да, жакшылык кылсак үйүбүзгө жакшылык келет деген закон, бул общий закон үчүн буну орустар дагы, башка диндегилер дагы колдонушту дагы, көрдүңбү? Маданият кандай болот десе, аялына жакшы мамиле жасаш керек, үйүндөгүлөргө жакшы мамиле жасаш керек, кошуналарына жакшы мамиле, ата-энесине жакшы мамиле жасаш керек деп бүт бардыгын окушту дагы, азыр алар ошону кылып атат. Алла барда ыйман келтирген биз мусулмандар ошо законду окуп, үйрөнүп, жакшылык кыла албасынан мусулманда деген аял киши эркекке теңелбестен пас туруш керек. Сен отур минерде, сен мындай кыл дей берсе, анда биз түшүнчүп, бизге үйүбүзгө жакшылык кирбей эле, бүт эле тескери, тез энергия кирип эле, бири-бирибиз менен бактылуу болбой урушабыз. Урушкан сайын үйдө береке кетет да. Мына ушул эле. Же каргыш деген бар, анан назар деген бар да. Мен каргышы тиіп қалып, кейін ал каргыштын азабы сиз айткандай урпагына чейин кеткен учурларды көрдүм. Ата-энемен угуп, анан практика жүзүндө өзүм деле көрдүм. Анан атасын убагында жалгыз калтырып, кийин жалгыздыкта, акыркы күндөрүн жалгыздыкта өткөргөндөрдү дагы угуп көрүп жүрөм да.
Ушул каргыш менен назардын адамдын жашоосундагы орду, анан ата-эненин каргышы менен назары балага канчалык? Бул аябай күлүмдүү суроо, үкем. Ойлосоң, бизде бир каргыш деген китеп которгонбуз да. Шариатта тыюу салган каргышты. Каргабагыла деген. Жөнөкөй эле. Сен өлүп кетсең, мындай бол эмес. Өлө деп дагы айтпа деген. Сен бул сөз да, сөз сенин оозуңан чыгып, кайра келип, жаканга жармашып, ушул сөзсүз аткарылып кетет да. Бүгүн каргадың, эртең каргадың, 1 жыл каргадың, 2 жыл каргадың, ал эч нерсе болбойт. Ойлосоң, бир чөйчөк турат да, ошого сууду тамчылатып кой да. Ал канча ай, канча жылда ошол чөйчөк толот. Толгондо суу ашат. Биздин дагы чөйчөгүбүз бар. Каргай бересиң, уруша бересиң, жаман сөздөрдү айтып берет. Бир күнү сен каргабаган күнү деле балаң көчөгө чыкса же башка болсо, ошол чөйчөк толуп калганда жолдо келет, ошо сенин каргышың натыйжасында ошол немени алат. Көрдүңбү? Шариатта өтө жаман айтканда, урушкун келсе жакшы сөз менен уруш дейт балаңды дейт. Башың өссүн, бай болгур. Илгеркилер ата-энелер бай болгур деп ушинтип неме кылат эле да. Экинчи, назар. Назар деп атасың го, бул назардагы шариатта бар нерсе. Бирөөдүн назары түшүп калыптыр дейбиз го. Ошол жакшы назар дагы бар, жаман назар дагы бар. Бирөө көрүп, мындайча айтканда орусча белый зависть деп коюшат го, ошондой дагы бар. Анан ичи күйүп, ушундайга жетип кетти, мен эмне үчүн жете албаймын, мына ушундайга жетип кетти дегенге тыюу салганда, себеби ага эч нерсе болбойт байып атканга. Сен өзүңө ошондой нерсени өзүңө кайтарып алган болуп каласың да. Ал өзүнө ошо тийишини билбей атат ал. Кайра жакшы болуптур, Аллахым өзүңө шүкүрлөр болсун, ого ушундай нерсени бериптир десең, сенин артыңдагы периште артыңа туруп, Аллахым бунун өзүнө дагы керек экен, өзүнө дагы керек деп периште бизге омин кылат. Бул жакшылыкты кайтарып ала турган нерсе да бизде ушинтип айтып беребиз. Экинчи, ата-эненики. Ата-энеңди ушундай сыйла деди да. Алланы сүйөбүз, пайгамбарыбызды сүйөбүз. Андан кийинки сүйүүдү, сыйлашты ата-энеге берди Алла Таала. Ата-энең менен өтө этият мамиле жасаш керек да. Ата-эне айтып, мен ак кылдым сени дебесең дагы, мисалы үчүн сен мынакта жүрсөң, ата-энең ооруп калып, ушул кызым болгондо мен мына сууду ала албай калдым, ооруп атам, ушул чай же ысык суу керек эле деп ыйласа, ак болуп каласың. Жанагы сөзүбүзгө эми келип калдык. Жүрөт ата-эне кызыны Россияга жөнөтүп коюп, ал кыз Россияда кандай жашап атканы менен иши жок. Өзү минерде таква болуп, намаздарды окуп жүрөт. Бирок кызыңды аякта жанында махрамы жок жөнөтүп койгон үчүн канча азаптар бар экендигин ал билбей атат да. Ошон үчүн ар бир нерсени Алла Таала илими менен берген да. Алла Таала бир сыфаты ал алим дейт. Мен илимдердин илимдүүсү Алла Таала. Мен бардыгыңарды илим менен бердим деп атат. Илимсиз мен эч нерсе бербедим деп атат. Бардыгына илим берди. Ошон үчүн бизге кантип бет жуушту дагы, энеңе кандай мамиле жасашты дагы, күйөөгө кандай бүт бардыгын илим берип койду. Ошо кызды ошо жака нан табып кел деп жөнөтө электен мурун сураш керек эле, өзү билбесе илимдүүлөрдөн. Таксырлар, мен кызымды жөнөтөйүн дедим эле, ушу туура болобу, ушуну тапканым мага халал болобу, болбойбу деш керек эле да. Мына бир эле мисал келтирейин. Ушундай Советтер Союзунан таркап кетип, ар ким өзүбүзчө мем болуп калдык да. Баягы депрессия болуп, кантип пул таап жашап калабыз дегенде, ошол кызын жөнөтүптүр да, Россияга жөнөтүп берип, анан биякта отурушат. Анан кийин ал кыз үкеме деди, акеме деди, ушинтип
puldu iштеп, puldu жөнөтө бериптир, puldu. Үкөсүн, акесин үйлөптүр, үй салып чыгарышыптыр, үкөсүн үйлөптүр, үй салып чыгыптыр. Бул эми кара 42ге келгенде ал кыз келип, күйөөсү жок, үйү жок, айтып атат. Меме түрк тилин үйрөнгөнү келди. Мен айтып атам, сиз ушунчага барып калыпсыз, түрк тилинин эмне кереги бар сизге десем, мен Түркияга барып, ошол жакта иш бар экен, жанагы ата-энесин карай турган ошолорго барып, мен эми жумуш кылбасам болбойт. Анан экөөбүз сүйлөшө кеттик десек, коюңузчу дейт. Анын арманын айтып калды да. Мен дейт, күйөөгө тийбепмин дейт. Же өзүмө үй салгыла дебепмин дейт. Келдим дейт, келсем дейт, эч кимизине батпаймын дейт. Апам менен атам өлгөн дейт. Же акеме батпайм, же үкөмө батпайм. Менин жөнөткөнүмө акеме үй салган, анын үй бүлөсү бар. Үкөмө үй салган, анын үй бүлөсү бар. Мен эч кимизине батпаймын дейт. Лишнеймин дейт. Мына көрдүңбү? Эми темселеп эч нерсеси жок. Азыр эми күйөөдөн жок, же бала чакасынан жок, Түркияга кетип атат. А Түркияда канча өмүрүң калды? Өлүп калсаң эмне болот? Сен кандай, каерде каларсың? Бирок ушу кызды ушундай кылып тарбиялап, ушундай жолун, өзүнүн коомдогу ордун, үй бүлөдөгү ордун көрсөтүп кетпеген ата-эне ал жакта эмне жыргап жатат дейсиңби? Алиги бир жака кетип атса, бир жака келип атса, мунугулардан дуа алып коелук деп, баягы майда чүйдөсүн көтөрүп алып барып, дуа берип коюңузчу деп молдолорго барат, тияктарга барат. Эмнеге барат? Молдолор жакшы жүрөт, таза жүрөт, ушулардын дуасы тиет деп. Албетте, ал молдо сурабайт да, кээ бирлер сурайт, ата-энең барбы деп. Кээ бирлер сурайт, жолуң шыдыр болсун, болуптур, иштериң жакшы болсун деп дуа берип коет. Ошого алып баргандан көрө сенин дуа көйүң дагы, сенин ишиңди алдыга жүргүзө турган дагы, сенин турмушуңду ушунчалык жай-жайына коюп бере турган сенин үйүңдө периштелер отурат. Бул эне менен ата. Сен ошолордун алдына жыгыл, ошолордун кызматын кыл, ошолордун бардык нерсесин көзүнүн жашын чыкпай эле жүрөгүнөн ыйласа болду. Сен ак болуп калгандан кийин сенин ишиң деле жүрүшпөйт. Сен бул дүйнөдө жакшы деле адам эмессиң да. Сиз айткан адамдардагы кемчилик ошо динге фанаттык көз караш менен кирип кеткенден жыйынтыгы деп ойлойм да. Жеке мен динден илимдүүмүн деп айта албайм эже, бирок менин түшүнүгүмдө адам динди акыл менен таанып билиши керек деп ойлойм да. Анан азыр ошол такыба болуп, бир айылдын молдосу болуп жүргөн кишилер, агаларыбыз ошол тырнактай кыздарына жолук салып коюп атышат. Тырнактай балдарына ошол Куранды, сүрөлөрдү жаттатып атышат. Бул бир чети жакшыдыр, бирок мындай жашоодон аркы теркини түшүнүп калган адам эгерде динди кабыл алса, бул чыныгы динди түшүнүү болсо керек эле деп ойлойм да. Ошол жаш кыз мажбурлоо менен жолук салынса, жашынан ошо мажбурланып калса, ал кийин ошо диндин тазалыгын, исламдын улуулугун түшүнбөй эле өмүр бою наразы болуп өтүп кетеби деген ойлор. Бул аябай ошондой. Ошон үчүн берди апа орду өтө чоң да. Кызы кайсыга жөндөмдүү, кызынын полный адеп аклагын, анын баягы көз караштарын, анын турпатын эне жакшы билет да. Эне жашынан баштап балага ошону айтып көндүрүп барыш керек да. Көндүрүп барыш керек. Мажбурлабай эле көндүрүп, бардыгын түшүндүрүп, илим аркылуу түшүндүрүп барса, ал өзүнөн өзү кете турган нерсе. Бирок энеде дагы эч нерсе жок болсо, эмнени берет? Анан чоңойгондо биле калып эле, ушинтип эле 40ка чыкканда, өлүңдү көрөйүн. Бул оромол салыныш керек. Ой, мындай деп мажбурлайт, кыз түшүнбөстөн салынат, жүдөйт, какайт, анын ага берилип аткан пайдасын билбегенден ал анан кийин ушунчалык кыйынбы, Алла Таала бизди ушунчалык кыйнадыбы деп ал ошондой депрессияга түшөт. Ошон үчүн Алла Тааланын мээримдүү, ырайымдуу экендигин эне көрсөтө билиш керек деле да, ага тарбиялап бериш керек, барыш керек эле. Анан чоңойгондо, конечно, анан ал депрессияга түшөт да. Андан тышкары дагы азыр жакшы суроо бердиң эле. Мен
Динди акыл менен үйрөнүш керекпи дейм да, мындай фанаттык көз караш менен динди берди. Сен айтып атасың да акыл менен тааныш керек деп. Акыл менен дагы тааныбай калгандар бар да. Акылды туура эмес жакка иштетип коет да. Алла Таала акылды эмнеге берди десе, бардыгын мынтет да, ак караны ажыратыш үчүн деп. Акылың болгонуң менен акылы барлар ак караны ажырата албай атат го. Муногу кара десең ак деп тура берет. Муну ак десең кара деп тура берет. Алла Таала бизге акылды өзүнүн акылынан үлүш алыш үчүн берди. Алланын акылы бул Куран. Куран. Ошол Куранга кириш керек дагы, окуш керек. Алым эмес дейт. Билген адам алым эмес дейт. Сен сурап ар дайым Алланын берген акылына таянып иш кылган, мына ошол адам алым. Анан кийин биз сурабай эле өзүбүздүн эле, жана мен айтып аттым го, туурап иш кылабыз деп. Оно оромол салынып алган экен, кой мен дагы салынайын. Ага эргелет экен десе, мага эргелип калсын деп салынып алабыз. Эч нерсени билбейбиз. Анан кийин мени жаман, ислам жаман деп отура беребиз да. Жок, бардыгын илимин алыш керек, окуш керек. Буну чоңойгондой эмес. Мына азыр эми биз жашыбызда бул илимдерди албаган үчүн биз чоңойгондо алдык. Эми азыркы кыздарыбызгачы аябай жакшы да. Мына материалдык дүйнөнүн илимин эмнеге аласыңар деп сураш керек да. Анан кийин аларга ошол материалдык дүйнөнүн илими ага нам менен суу кандай керек болсо керек экендигин, шариатта кандай экендигин берип койгондугун билгенде бардыгы барып мектептен илим алат эле да. Ошол илимди алгынча муногу урухани, уруктун илимин да алып, өкөм бап-барар алып кеткен адам өтө бай адам болот. Азыр орозону турабыз эжеке. Анан көпчүлүгү ниет кылып орозо кармап атышат. Анан орозо десе эле жалпы жонунан айтканда эртең менен оозу жаап, анан кечинде оозу ачыш болуп атпайбы? Ошо кыскачараак орозонун ачка жүргөндөн башка кандай фазилеттери бар ушуларга? Муну карасаң, мына мен биринчи 3 эле өзгөчөлүгүн айтайынчы, мына ачка жүрүп атабыз да. Ачка жүрсең көп нерсеге жетишесиң. Мисалы үчүн ойлоп атасың да, мен ушинтип ачка жүрүп атам. Жанагы пул таппай, жей албай, же студенттер, окуп жүргөндөр, бечаралар ушинтип кыйналышат экен да деп сен эмне ойгонуп атасың? Сенде кандай сезим? Мээримдүүлүк сезими ойгонуп атат да. Сен алардын абалын түшүнүп атасың, кембагалдардын абалын түшүнүп атасың да. Ушунчалык. Андан кийин сен ачка болсоңчу эч ким менен урушпайсың. Сөз дагы талашпайсың. Мен ороз элем го, майлы болуптур. Тиешиң жок болсо кетесиң, тиешиң болбосо муногундай эле деп айтып коесуң да. Абсолютно сен тынч болосуң да. Анан үчүнчү өзгөчөлүгү, сен ушул боюнча 1 ай ошол жакшылыктар менен жашап калсаң, кийин нар жагында адептүү боло баштайсың да. Адапка баштайт. Адаптация болуп, өзүңдү өзүң кайра меме кыласың да. Бул орозо ачка калуудун негизи ачка калуу эмес, негизи өзүбүздү өзүбүз тарбиялоо. Бул канчалык сен кыйын адам болбо, сен өлгөндөн кийин ошо дүйнө жүзүндөгүлөрдүн бардыгы муногу эркек кандай эле десе, бул аябай жакшы киши болчу десе, күбөлүк беришсе аялынан сурайт да. Муногу кандай эркек десе, жок, жакшы эмес, мага зулум көрсөтчү болчу десе, аялыныкын кабыл кылат да Алла Таала. Себеби биринчи үй бүлөгө берген да закон. Үй бүлөдө экөөң ынтымактуу жашагыла деди. Ошон үчүн үй бүлө жердин бетиндеги бейиш деп койду да. Сенин бейишиң кандай болсо, коомго дагы ошону чыгарасың. Сен үй бүлөдөгү бейишиң, коомдогу бейишиң жакшы болсо, акыретте дагы сенин бейишиң жакшы болот да. Айтып атат, сен коомдо көчөгө чыкканда бардыгына артист болуп коесуң да. Ассаламу алейкум, жакшы, кандай, керек мен деп пулдарды төлөп өзүңдү жа көрсөтүп каласың. Бирок үйүңө келгенде анта албайсың. Чыныгы истинный жүзүң чыгат да, атырылып, бакырып, өкүрүп. А сен биринчи үйдө жакшы бол. Үйдө аялың же эркегиң бул жакшы болчу десе, сен жакшысың. Болбосо жамансың. Рахмат эжеке. Убактыңызды бөлүп, бизге азын улак маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирсебиз.
Орозо тутуп аткан болсоңуз, орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Алла таала тилектерибизди ишке ашырган болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, далездеги кептен бүгүнкү берүүбүз аягына чыкты. Бүгүн бизде конокто Оштогу Хадича окуу борборунун жетекчиси Жамиля Жапашева эжеке болду. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан амандыкта көрүшөлү. Туткан орозоңуздар кабыл болсун.